Алтынай Жусупжанова 20 жашынан тартып кол өнөрчүлүк менен алектенип келген. Ал көбүнчө буйрутма менен жер төшөк тигип сатып күн көрчү. Бирок жакынкы убакыттан бери минтип эки көзү тең дээрлик көрбөй калып, күнүмдүк тапкан кирешесинен да кол жууп олтурат. Көзүм мурун начар эле болчу. Бирок кийинчерээк ошо эметип аябай начарлап кетти. Доктурга көрүнсөм, ошо үтектен чык деген да. Андан кийин үтектен ошо чыкканга эмем жок болуп атат. Бияктан прописка керек экен, пропискасы чыгарбайт экен. Бир көзүм болсо биякча көрбөй калды, катуу бир нерсе тип кет, неме кылганда, жыгылып кетип. Чала көрүп алып кетишинде. Мындай келет аңдан ушундай жыгылып кетти, анан ошо биякчама катуу тип ушуягын көрбөй калдым. Алтынай 16 жаштагы кызы менен бирге быйыл ушул вагондо кыштады. Алардын бул жакта күн кечирип келатканына 4 жыл болгон. Кышында суукта суук эле болот, аба кыраажыл баарын саябыз. Анан кийин светке кайта көп төлөнүп, көп чыгат. 2000-ге чейин кетет светке бир айдык. Ошонун баарын төлөп кызым экөөбүз жашайбыз. Учурда жалгыз бой келин бул жакта кароолчулук кылат. Андан тышкары куруучуларга тамак даярдап берет. Бирок бул үчүн акы албайт. Эмгек акысы вагондун ижарасына чегерилет. Эми жакында курулуш күчүнө кирсе, бул турагынан да кол жууп калышы ыктымал. Биякта ошо строительдер келип, көбү эме менен бригада менен келип жатышат экен, ошон үчүн башка жака чыгып кетиш керек болуп атат. Башка жака чыгыш үчүн квартираны төлөгөн квартплата керек. Буга чейин төшөк тигип тапкан каражаты азык түлүккө, анан кызынын окуусуна сарпталчу. Ага кошумча электр энергияга болгон баа кыш бою 2000ди чапчычу. Кызын чоң окууга окутуп, бутуна тургузсам деген изги тилеги бар. Бирок жокчулук гендирди кесип турат. Анын үстүнө барган сайын ден соолугу да начарлай баштаганын айтат. Дарыланууга убактысы да, каражаты да жетишсиз. Анемия, экинчи степенде анемия болчумун. Анан ошо анемиядан ошо көзүм да көрбөйт, жүрөгүм ооруп, буттарым ооруп, эч жака жакшы да чыга албай атам. Колумда бар эмалер жардам берсе жакшы болот эле. Больницага көрүнүп, ошо кызымды карап бакканга. Кызым менден башка эмеси жок. Өзүм жалгыз бой энемин, ошо кызымды мен карап багышым керек. Кызым азыр жаш 16 эле чыкты. Анан окутуп дагы эме кылышым керек да. Жалгыз бой эне колунда бар адамдардан жардам сурайт. Алтынай Жусупжановага каржылык көмөк көрсөтүүнү каалагандар 0772 71 46 74 жана 0708 71 46 74 номерлерине чалып байланышса болот. Мээрим Ташибекова, Александр Симонов, НТС.